Қауар маалымат программасының кечки чыгарылышы назарыңыздарда. Түз эфирде Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы. Жума күнгө алынган маалыматтардын алгач кыскача түрмөгү. Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова өзүнүн пиар ыкмасын баштады. Ал боюнча Роза Отунбаеванын президентке кайрылуусу коомчулукта түшүнбөстүктү жаратты. Сепаратист Кадыржан Батыров Кыргызстанга кайтып келүүнү каалайт. Анын күнөөлөрү далилденбеген жана Кыргызстандын түштүгүндө автономдуу республика курууга чакырык жасаган эмес. Бул тууралуу космонавт Салижан Шарипов интернет сайттарына берген интервьюсунда билдиргени кабарланды. Акыркы коңгуроого байланыштуу мектептерде акча чогултуу фактысы катталса, мектеп директору иштен алынат. Мындай буйрук Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан бекитилди. Ысык көлдө балыкчы Тамчы Корумдуу жолунун курулушчулары иш таштады. Алар 4 айдан бери айлык берилбегенине нааразылык билдирип жатканын акциянын атын атагысы келбеген катышуучусу Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жолдун Тамчы Боз-Тере Корумдуу бөлүгүн куруу токтоп турат. Нааразы тарап жол жээгине боз үй тигип алды. Курулушту жүргүзүп жаткан Кытайдын Longhai компаниясы 10-11 майда маяна болот деп убада берген. Бирок жумушчулар бүгүн 10 000 сомдон гана берилип, айлыктын калганы ушул айдын этегинде болоорун уккандан кийин буга каршылык иретинде иш таштаган. Азыр 200 киши айлыктын берилишин талап кылышууда. Транспорт жана жолдор министрлиги жол куруучулардын талабы тууралуу комментарий бере элек. Кытайлык Longhai компаниясынын жумушчуларынын арасында айлык убагында берилбейт деген нааразылык буга чейин да бир нече ирет чыккан. Ысык көл облусунун аймагындагы жалпы узундугу 104 чакырымды түзгөн балыкчы Корумдуу жолун Кытайдын Longhai компаниясы салып жатат. Кулматов Твея курган мектеп тууралуу суракка чакырылганын айтты. Мамлекеттик бажы кызматынын жетекчиси Кубанычбек Кулматов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 2,5 сааттан ашык сурак берип чыкты. Сурактан кийин ал журналисттерге атайын кызмат кайсы маселе боюнча чакырганын айтып берди. Суроо: мен Бишкек мэри болуп иштеп турган кезде Твея компаниясы мектеп курулушу үчүн берген гранттык каражатты кымырууга байланыштуу болду. Ушул гана суроо. Биз Твея компаниясынын грантына Калыс Ордо жаңы конушунда мектеп курдук. Бүт баары мыйзамдуу болгон, мектеп турат. 2014 жылы Бишкек жылуулук электр борбору модернизациялоого $386 миллион жумшаган кытайлык Твея компаниясы бул суммадан сырткары $2 миллион грантка мектеп салып бермек болгон. Ага Калыс Ордо конушуна 1200 орунду мектеп жана бала бакча куруу жагы чечилген. Кийин ал 750 орунга, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Кытай компаниясы бөлүп берген акча менен курулуш иштерин баштаган 2 компаниянын иштери экспертизадан өтпөй калып, иш 2 жолу токтоп калган. Кийин курулуш 3-чү ишканага Айкөл курулуш компаниясына берилип, мектепти ошол бүткөргөн. Бирок Кытай акчасынан тышкары Бишкек шаардык бюджетинен 104 миллион сом бөлүнүп берилген. Башкы прокуратура былтыр Айкөл курулуш компаниясы менен мэриянын кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоп, мектепти курууга мамлекет берген сумманын 91 миллиону кымырылганын жарыялаган. Бишкек шаардык соту жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаков, анын баласы Кубанычбек Самаков, экс-премьер-министр эл өкүлү Игорь Чуденов, мурдагы вице-премьер Искендербек Айдаралиев, мурдагы айыл чарба министри Арстанбек Нугоев, экс-президент Курманбек Бакиев, анын иниси Жаныш Бакиев жана башка кишилерге козголгон ишти кароону 16 майга белгиледи. Мындай чечимди сот 10 майдагы соңку жарыянда айыпталуучулардын биринин ооруп келбей калганына байланыштуу кабыл алды. Бул тууралуу Самаковдун жакындары Азаттыкка билдиришти. 10 майда Бишкек шаардык сотунун имаратынын алдында Карганбек Самаковдун тарапкерлери акцияга чыгып, аны актоону талап кылышты. Жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталган Самаковду былтыр 19 декабрда Бишкектин Октябрь райондук соту кылмыш жаза кодексинин 30 беренесинин 4 бөлүгү, кылмышка шериктеш болуу жана 303 беренесинин 1 бөлүгү коррупция боюнча күнөөлүү деп таап 10 жылга эркинен ажыраткан. Аны менен кошо уулу жана 4 санаалашы 8 жылга кесилген. Бул кылмыш иши боюнча экс-премьер-министр депутат Игорь Чуденов менен мурдагы вице-премьер-министр Искендербек Айдаралиевке айып пул салынган. Самаков 2015 жылдан бери үй камагында жатканын эске алып жана мунапыстарга ылайык абак мөөнөтү 3 жылга чейин кыскартылып, натыйжада ал сот залынан камакка алынган. Айыпталуучу тарап чечимге макул болбой шаардык сотко даттанган.
Мурдагы башкы прокурор Аида Салянова өзүнүн пиар ыкмасын баштады. Ал боюнча Роза Отунбаеванын президентке кайрылуусу коомчулукта түшүнбөстүктү жаратты. Кылмыш иши жогорку сотко жеткен Салянова өзүнүн акталышынан үмүт артып жатканын билдирди. Ага 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деген айып тагылган. А бирок Салянованын башкы прокурор болуп тургандагы оор кылмыштарга барганын айткан саясатчылар бул багытта кылдат иликтөө зарылдыгын белгилешүүдө. Кече күнү сот отурумунан кийин Аида Салянова эгер акталса депутаттык мандатын кайра кайтарып алууга үмүт артып тургандыгын билдирди. Бул коомчулукта түрдүү пикирлерди жаратты. Сиздин депутаттык мандатыңызды кайрып алганга мүмкүнчүлүк болобу юридикалык жактан? Юридикалык жактан мындай мүмкүнчүлүк ачылат. Бұл туура эмес. Алдын ала соттун чечими чыга элек деле мен мандатымды кайтарып алганга мүмкүнчүлүгүм бар деп атпайбы. Бул соттун чечимине алдын ала анализ кылганда же сот бийлигине болгон үстөмдүк же болбосо туура эмес болуп калат. Биринчи жолу Аида Салянова мындай бир ишенимдүү айтып атат. Бул кайсы нормага туура келет, Конституциянын кайсы жеринде жазылган, мен түшүнбөй турам да. Мындан тышкары мурдагы прокурор айым карапайым элге бекер юридикалык жардам бере турган долбоор баштаганы жатканын билдирип, өз укугун жакшы билгендер куугунтукка кабылып жатса, катардагы адамдар жардамга андан бетер муктаж деди. Аида Салянова карапайым элдин укугун коргоп, мындан ары карапайым деп бул өзүнчө эле бир кандайдыр пиар компания болуп атат да, өзү прокуратурада иштеп жүргөндө, юстицияда иштеп жүргөндө эмне үчүн коргогон жок элди? Эч качан Аида Салянова ушул укуктарды коргойт дегендиге мен такыр ишене албайм. Аида Салянова баш прокурордун малында Камчыек Ташиев, Садыр Жапаров, Ахматбек Гелдибеков, Нариман Төлеев сыяктуу парламенттин бир катар активдүү депутаттары камалган. Башкы прокурор бул жерден туруп айтып атат, дагы мен депутаттарга кылмыш ишин козгойм деп атат. Мен айтып коер элем, сиз действительно превышаете свои полномочия. Бул күндөрдө өтөт, башка күндөрдө келет. Ар бир адам жасаган ишине, кылган аракеттерине мыйзамсыз жооп да бере турган күн келет. Ташиевди, Садыр Жапаров, Талант Мамытовду эмени бийликти тартып алам дегенде. Бийликти 3 депутаттын өздөрүнөн өздөрү тартып алмак беле. Ошондо дагы мыйзамды аттап туруп, карабай туруп, заказ менен ушул Аида Салянованын колу менен соттоп таштаган. Башкы прокурордун мыйзамсыз аракеттерин токтотуу, аны алдын алуу боюнча мен иш алып баргам. Абдан көп иш алып барып, мындай Аида Салянова менен ошондо күрөшкөм. Анын мыйзамсыз кабыл алган токтомдорун таап, анын мыйзамсыз экендигин айтып элетим болбостон, ошондо Аида Салянованын өзү хан, өзү бек болуп, көзүм май басып турган учур болчу. Мен анын токтомун сотко берип, Октябрь райондук соттон утканмын. Андан соң шаардык соттон да утканмын. Андан кийин жогорку сотко кеткенде, жогорку соттон бул маселени Аида Салянова өзү түздөн түз кийлигишип, маселени басып койгон. Азыркы учурда мурдагы башкы прокурорлор тарабынан адилетсиз камалып, акыйкатсыз жүргөн сот чечимдерин кароо талабы коюлууда. Андай болгон күндө Аида Салянованын тушундагы бир топ чулгандуу иштер да кайра каралып, баа берилиши шарт экенин саясатчылар айтышат. Лицензия берүү жөнүндөгүсү мен кылмыш деп эсептебейм. Бирок Аида Салянованын өтө оор кылмыштары бар. Анткени ал саясий буйртмалардын баарын аткарып, саясий лидерлерди, мындайча айтканда саясий лидердердин очокторун баарын тең каматып, мына ошо чоң ири зыян келтирди коомчулукка. Муну моюнга алыш керек Аида. Анткени Аида ачык айта албай атат. Себеби мен буйртманы аткардым десе, анда өзү башкы прокурор болуп туруп, өзү кылмышкер болуп атпайбы? Бирок муну коомчулук ар дайым алып чыгыш керек дагы, муну жоопко тартыш керек. Ал эми кече жакында өткөн мезгилдин президенти аталган Роза Отунбаева Аида Салянованын сот иши боюнча президентке кайрылуу жасады. Силер Аида Салянованын ишин оң жагына чечилишин карап койгула деп айтканга анын укугу жок. Эмне себептен ошондой тапшырма берип атат? Мен таң калып атам. Бул Конституцияны аттап өткөндүк. Одону бузуп, экс-президенттин Конституцияга карама каршы пикир айтканы десе эсептесек болот. Бул бир экинчи жолу. Эгерде кайрылуу жасай турган болсо, Саляновадан башка дагы Кыргызстанда абдан бир громкий сенсациялуу иштер болуп атат. Таң калдым бул кайрылуугачы.
бардык жалпы саясий туткундарга кайрылыш тизмектеп туруп кайрылыш керек болчу да. Роза Отунбаева дагы мындайча айтканда бул тандалма саясатчыларды колдой баштайт. Көз карашы дагы мындай кээ бирде туура эмес. Бул кесирлүү аял. Эми Кайрылуунун да өзүнүн жолу бар да. Биз мыйзамдын жолу менен жашашыбыз керек да. Мыйзамдын тили менен сүйлөш керек. Болгондо дагы жөн эле көчөдө жүргөн адам эмес, экс-президент статусу бар адам кичине конституцияны ачып, ар жак бер жагын карап коюш керек. Мындайча айтканда элди алдоо менен алексенген эмелер. Мен аябай өкүндүм, аябай ыза болдум ушуну көрүпчү. Анткени себеби мен Кыргыз Республикасынын омбудсмени болуп иштеп турганда мен канча жарым жыл убактым кеткен. Ошо Аида Салянованын ошондой былык иштерин, чыккынчылык, кылмыштуу иштерин сот аркылуу далилдегенге. Мына ошондой иштерди жасагандан кийин анын моралдык укугу жок, жана антип айтканга. Анын моралдык укугу жок ошол жерде депутат болуп иштеп турганга. Эми бир мезгилде жанагындай иштер жасап, азыр жаң сүттөн актым деп чыга калып туруп, элдин башына айландырып. Бул деген жүзү каралык, бети жоктуктун белгиси. Айта кетсек, өткөн жылдын 10 октябрында Бишкектин Ленин райондук соту Аида Салянованын үй мүлкүн мамлекеттин пайдасына чегерүү менен 5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу өкүм чыгарган. Кийин ушул эле өкүмдү шаардык сот күчүндө калтырган. Ал эми Салянова өзүнүн күнөөсү жок экенин, кылмыш иши саясий негизде козголгонун айтып келет. Каныбек Темиров, Чыңгыз Айбашев, 7-канал, Бишкек. Сепаратист Кадыржан Батыров Кыргызстанга кайтып келүүнү каалайт. Анын күнөөлөрү далилденбеген жана Кыргызстандын түштүгүндө автономдуу республика курууга чакырык жасаган эмес. Бул тууралуу космонавт Салижан Шарипов интернет сайттарына берген интервьюсунда билдиргени кабарланды. Шарипов Батыров менен 2010 жылдагы июнь куук алаңынан кийин сүйлөшкөнүн, ошол кезде эле Кадыржан Батыров күнөөсүз экенин айтканын ачыктады. Бирок бул маалымат коомчулуктун кескен нааразычылыгын пайда кылууда. Болуп чыкайлычы дарыяга ким баш келе алар экен? 2010 жылдагы июнь окуяларынын келип чыгышында Кадыржан Батыров жана анын тобунун түздөн-түз тиешелүү экенин билбеген Кыргызстанда эч бир жаран болбосо керек. Батыров дал ушул улут аралык кагылышууну уюштургандыгы үчүн сыртынан болсо да соттолуп өмүр бою эркинен ажыратылган. Бирок Кыргыз Республикасынын жана Россия Федерациясынын баатыры космонавт Салижан Шарипов Кадыржан Батыров тууралуу дагы бир күтүүсүз билдирүү жасады. Кадыржан Батыровдун мага айтымында, ал Кыргызстандан 2010 жылдын май айынын башында чыгып кеткен. Ал апрель айындагы митингтерге катышканын, бирок эч качан өлкөнү бөлүп жарууга жана автономия түзүүгө чакырык жасабаганын айтууда. Батыров жогорку кеңешке жана прокуратурага кат жолдогон, видео тасмалар жана экспертизалардын жыйынтыгында берген. Бирок жооп берилген эмес. Кадыржан Батыров Кыргызстанды өзүнүн мекени деп билет, кайтып келүүнү каалайт жана үмүт кылат. Бирок күтүлгөндөй эле Шариповдун бул билдирүүсү коомчулук тарабынан терс кабыл алынды. Сепаратист Батыров сөзүн Салижан Шарипов аркылуу сүйлөп жатат деп баамдагандар. Бул көрүнүшкө өлкө жетекчилиги олуттуу мамиле кылышы керектигин айтышат. Эң эле биринчи кезекте Шариповго берилген Кыргызстандын баатыры наамы кайра жокко чыгарылышы талап кылынат. Салижан Шариповду бул общем Кыргызстанга кирбей турган кылыш керек. Бул кимди колдоп атат? Кадыржан Батыров экстремист, өзбек кыргыздардын канчасын канын төгүлгөн. Булдан ошонун шериги деп эсептейбиз, буну анын берген ошо жогору даражадагы геройлорду алыш керек. Ал биздин элибиздин ниети кара. Ал эми Батыровдун Кыргызстанга кайтып келишине түздөн-түз нааразы болбогондор да бар. Бирок келгенде күнөөсүз адамдай болуп акталып эмес, сот чечимине ылайык түрмөгө отурушу керек деп билишет. Эгер келе турган болсо, өзүнүн жазасын алып, ушу тетеги жакта барып, ошол жерде жазасын өтөш керек. Ошондо эл алдындагы өзүнүн кетирген катачылыктарын алиги биздин ушу кыргыз элинин өлгөн балдарынын кунун төлөп чыгат ушул жакта. Мен ошондой деп ойлойм. Бул жака келгени кыргыз элине дагы, өзбек элине дагы туура эмес деп ойлойм. Талдоочулардын баамында Батыровго байланыштуу мындай көрүнүштөр жөн жеринен чыгып жаткан жок. Анын өзү өлкөдөн сыртта болгону менен жактоочу чөйрөсү. Ушул күндөрдө да Кыргызстанда Батыровдун саясатын улантууда. Буга болсо укук коргоо органдарындагы коррупция жана кайдыгерлик себеп болуп турат. Тойхожа Гиясов деп бир айыл өкмөттүн рахбары барды, бу адамды коюлду. Ошонун куйлуктары мына Тайкожо, Музафар Исаков, ошолордун кадрлары да сама собой белгилүү болуп атат. Эмне себептен бүгүнкү күндө башынан сылайбыз аны? Мына кылмыш иши козголгонуна Музафардын канча жыл болду? Ошону менен эле барабар кылмыш иши козголгондор түрмөдө отурат. Бүгүнкү күндө прокуратура кайсыл жакта карап турат? Надзорный орган, сот органдары кайсыл жакта карап турат? СМБ эмнеге өздөрүнүн баягы иш аракеттерин
жасабайт да. Андыктан президент Сооронбай Жээнбековго өткөн жылдарда кылмыш кылып камалгандарды четинен кайра бошотуу сураныч иретиндеги талаптарын коюп жаткан күчтөрдүн артында Кадыржан Батыровдун маселеси да кайра көтөрүлүшү күтүлгөн эле. Бирок бул аракет Салижан Шариповду колдонуу менен старт алганы жөн жеринен эместиги коомчулукка түшүнүктүү болуп калганын серепчилер айтышат. Кыргызстанда кылмыш кылгандын баарын кайра актап чыгуу акциясы жүрүп жаткандай таасир калып жатканы да кошумчаланат. Өткүрбек Рахманов, Замирбек Тойчубаев, 7 канал. Мамлекеттен тышкы карызын жоюу үчүн ар бир кыргызстандык $707,3 төлөшү керек. Bir ай аралыгында бул сумма $4,3 өстү. Бул тууралуу Финансы министрлигинин маалыматтарында айтылат. Үстүбүздөгү жылдын 31 мартына карата мамлекеттик карыздын ички жана тышкы көлөмү $4,425,065,000 түздү. Bir ай мурун мамлекеттик карыз $4,402,000,000 тегерегинде эле. Бул сумманын $3,899,000,000 тышкы карыз, ал эми $36,40,000,000 сому мамлекеттик ички карыз болуп эсептелет. Белгилей кетсе, Кыргызстан тышкы карыздын басымдуу бөлүгүн Кытайдан алган. Өлкөдө учурда техникалык, айыл чарба, педагогикалык багыттагы кесип ээлери аз болууда. Буга себеп жогорку окуу жайга тапшырууда экономика, медицина тармагын тандаган студенттер көбөйгөн. Учурда жалпы республикалык тестирлөөгө даярдыктар күч. Жалал Абад шаарынын мектеп бүтүрүүчүлөрү 15-16 май күндөрү тестирлөөдөн билимин сынай турган болууда. Учурда мектеп бүтүрүүчүлөрү республикалык тестирлөөгө даярдыктарды көрүүдө. Кесип тандоодо болсо экономика, медицина жана юридика тармагына кызыгуу күч бойдон. Жалпы республикалык тестирлөөгө даярданабыз. Окуу жылы башталгандан бери эле уже 3-4 күн эле калды, 15-16 күн. Мен юридический факультетке юриспруденцияга тапшырайын деп умтулуп атам. Жалал Абад шаары боюнча бул жылы 11 класста 620 окуучу бүтүрөт. Ал эми өткөн жылдары себептер менен тестирлөөгө катыша албагандарга да уруксат берилет. Тесттен белгиленген балл алган бүтүрүүчү өлкөдөгү мамлекеттик жеке менчик окуу жайларга кирүү мүмкүнчүлүгүн алат. Кандайдыр бир себептер менен каттоодон өтпөй калган абитуриенттер болсо, орто окуу жайдын акыркы курстун студенттери, мектептердин мурунку бүтүрүүчүлөрү, жалпы эле ушу шаардын тургундары каттоодон өтүүнү кааласа, 14 май күнү зарыл документтерди алып, ошол аталган мектептерден келип каттоодон өтө алышат. Ал эми бул тестирлөөнүн жыйынтыгында республикабыздын аймагындагы бардык мамлекеттик жана мамлекеттик эмес жогорку окуу жайларга тапшырууга негиз болот. Жалал Абад мамлекеттик университетинде өткөн жылы филология, экономика тармагын тандаган студенттер көп болуп, техника, айыл чарба багытын тандагандар азайган. Көпчүлүк учурда мектеп бүтүрүүчүлөрүн жалпы республикалык тестирлөөдө предметтерди туура эмес тандагандыгына байланыштуу башка кесипке тапшырууга мүмкүн болбой калат. Ал эми орто окуу жайга тапшыруу үчүн мамлекеттик тесттин тиешеси жок. Техникалык, айыл чарба багытындагы адистиктерге дагы кабыл алууну күчөтсөк деген оюбуз бар. Былтыр бул адистиктерге азыраак болуп калган. Эми негизинен бул адистиктерге, биз айтып аткан адистиктерге азыраак болуп калгандыгынын себеби мектептин бүтүрүүчүлөрүндө кошумча тесттерде математика, физика сабагынын азыраак болушу ушундай көйгөйдүн проблеманын жаралышына алып келип атат. Колледждерге атайын орто кесип алам деген балдар кыздарга кабыл алуу шарты былтыркыдай эле эч кандай өзгөрүш жок. Алар ортысы жок келип тапшырышса болот. Жалал Абадтагы жеке менчик университеттерде болсо, мугалим болууну каалагандардын саны арбыган. Негизги адамдар көбүрөөк келгендер акыркы убактарда мамлекетибиздин мугалимдерге болгон көңүл бурусунун негизинде мугалим болгусу келгендердин саны көбөйүп атат. Бардык убактарда бул негизги тема болуп келген, бул медицина багытына адамдардын окуйм дегендери көп. Жалпы республикалык тестирлөө системасы өлкөдө 16 жылдан бери өткөрүлүүдө. Жогорку окуу жайларына тапшыруу үчүн эң төмөнкү балдар негизги тест боюнча 110 жана предметтик тест боюнча 60тан кем албашы керек. 2017 жылы жалпы республикалык тестирлөөгө 50 миңден ашуун бүтүрүүчү тапшырган. Жогорку окуу жайлары абитуриенттер үчүн 5700 бюджеттик орун берилген. Өлкөдө жалпы 50дөн ашык жогорку окуу жайлар бар. Айбек Исабеков, Шерзат Эгембердиев, 7 канал. Акыркы коңгуроого байланыштуу мектептерде акча чогултуу факты сыгатталса, мектеп директору иштен алынат.
Мындай буйрук билим берүү жана илим министрлиги тарабынан бекитилди. Жыл сайын мектеп бүтүрүүчүлөрү тарабынан акча чогултмай салтын быйыл токтотуу пландалууда. Бул демилге ишке ашабы же кагаз жүзүндө калып кетеби? Ушул багытта Ош шаарындагы мектептерде кандай иштер жүргүзүлүүдө кабарчыбыз билип көрдү. Акыркы коңгуроо салтанатына карата мектептерде акча чогултуу жөрөлгөсү орун албашы керек. Эгерде кайсы бир мектепте андай жагдай жүз берсе, ошол мектептин директорунун кызмат орду каралат. Мындай буйрук өлкөдөгү бардык билим берүү бөлүмдөрүнө тааныштырылып, кагаз түрүндө да келип түшкөн. Ош шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы арыз түшүп, акча чогултулган факты аныкталса, директор токтоосуз кызматтан алынаарын айтты. Бирок муну далилдөө оңойго турбайт. Буйрук чыкты, акча чогултулбасын деген буйрук чыкты. Эгерде кайсы бир мектепте акча топтоп далилдесе иштер алынат. Бирок биздин кыргыздын бир оорусу бар. Арыздана беришет, жазып бер, далилдеп бер десең, жок, капа болуп калат да, деп унабайт. Акча топтолгону далилденсе жазаланат. Биздин Кыргызстандын балакетти проблемасы ушул. Ол акча бердим дебейт, алган алдым дебейт. Кантебиз? Беришпесин да. Каладагы номер 4 Киров мектеп гимназиясы быйыл 100 бүтүрүүчүсүн расмий түрдө узатат. Андан тышкары 244 окуучу 9 класста аяктап, андан ары орто окуу жайга тапшыруу же мектепте окуусун улантуу чечимин кабыл алат. Акыркы коңгуроо салтанатына саналуу күндөр калган сайын мектеп жамаатына, окуучуларга жана ата-энелерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатыптыр. Мектеп жетекчиси акча чогултууга байланыштуу жоопкерчиликти өз мойнуна алаарын билдирди. Ар бир класс жетекчини кол койдуруп, ар бир класс жетекчиге балдарына кошуп туруп, мынеке көрүп атасыңар, силердин класс жетекчиңер кол коюп атат. Мынеке эч кандай акча жыйын болбосун, жыйноо деген. Анан эч кандай эч жака барбайсыңар деген маселени койдук эле. Эжеке, андан көрө биз 11-ди бүтүп алалы, 9-ду бүтүп алалы барбайбыз деди. Мен жооп бере алам. Демек акча чогултуу болбойт деп ишенип ишенип айта алам. Коомчулукта окуу жылынын аягында акча чогултуунун адатка айланышына мугалимдер түздөн-түз күнөөлүү деген пикир басымдуу. Анткени айрым учурда топтолуучу сумманы алып келүүгө милдеттендирип коюшат. Ошол эле учурда кээде бардар жашоодогу окуучунун ата-энеси өздөрү демилге көтөрүп чыгышат. Бирок мугалим балдарга билим берүү менен мамлекеттин эсебинен айлык алып жатканын эске алуу зарыл. Бул эң туура эмес маселе да. Мугалим үчүн атайын мамлекет эмгек маянасын төлөп атса, профсоюз уюм аларды эс ала турган шарттарын түзүп атса, анан келип туруп бүтүрүү кечесинде бир чоң белекти алуу бул дагы туура эмес да. Ар жыл сайын акыркы коңгуроого жакын жогорудагыдай токтом буйруктар чыгарылат. Бирок аны ишке ашыруу жагы аксап жатканы жашыруун эмес. Башкаларга сабак болушу үчүн быйыл буйруктун аткарылышын тыкыр көзөмөлгө алуу керектиги айтылууда. Ошол иш чараны токтотуп жүгөндөп кое турган ошол мектептин жетекчиси болот. Эң туура маселе ошол бир нече директорлорду, мектептердин мүдүрлөрүн иштен алгандан кийин анан башка мектептер сестене түшөт да. Биз алынсын деп коебуз дагы бир дагы ошол кадамга барбайбыз да. Эгерде биз мектепте ушундай көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыксак, мектептин директору өзү түздөнөт, ага карап мугалим түздөнөт, анан белек бергенден коркуп окуучу түздөнөт. Ошондой эле бүтүрүүчүлөрдүн шан шөкөтүнө да тыюу салынды. Окуучулар мектептеги иш-чара бүткөн соң эс алуучу жайларга барууга, кымбат унаалар менен шаар айланууга болбойт. Деген менен муну токтотууга министрликтин да атайын органдарында күчү жетпей келүүдө. Айта кетсек, быйыл Ош шаарында 2255 бүтүрүүчү 11 класста аяктайт. Азиза Пусурманкулова, Аскар Маматесаков, 7 канал, Ош шаары. Быйыл 60 миң окуучу мектепти бүтүрөт. 2018 жылы мектепти 60 миң окуучу бүтүрүү тууралуу аттестат алат жана 93 миң окуучу 9 классты бүткөндүгү тууралуу күбөлүк алышат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин жетектөөчү адиси Кылым Сыдыкназарова билдирди. Анын айтымында мектеп администрациялары, класс жетекчилер жана ата-энелер комитеттеринин жетекчилери акыркы коңгуроо иш-чараларында жоопкерчиликти өз моюндарына алышат. Быйылдагы акыркы коңгуроо аземинен кийин акча чогултуп, кафе, ресторанга же жаратылышка чыгууга тыюу салынды. Буга байланыштуу мектеп директорлоруна ата-энелер менен балдардын коопсуздугу тууралуу жыйналыштарды өткөрүү милдети жүктөлгөн. Энергетика системасында ачык айкындуулук болуп, элде ишеним жаралмайынча электр жарыгына болгон тарифти көтөрүү боюнча сөз болбош керек. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн жыйынында айтты. Өкмөт башчы энергетика тармагына миллиондогон каражаттар сарпталып, бирок анын пайдасы тийбей жатканда электр энергияга болгон бааны көтөрүү маанисиз экенин билдирди. Ал эми өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскулов энергетика системасын башкарууну өркүндөтүү керектигин жана тариф саясатын карап чыгуу зарыл экенин айтты.
Өкмөттө 2017-2018 жылдардағы көз қыш мезгилине болгон даярдыктын жыйынтыгы жана 2018-2019 жылдарга карата даярдык талкууланды. Кыргызстандагы оорулардын басымдуу бөлүгү дем алуу органдары менен байланыштуу. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитет билдирет. Маалымат боюнча 2017 жылы 13 миңден ашык дарыгер калкка медициналык жардам көрсөткөн. Жыл ичинде ооруканага кайрылгандардын саны 1,6 миллион болсо, анын ичинен 42% балдар. Катталган илдеттердин 36% дем алуу органдарынын жабыркашына байланыштуу. Япониядагы мейманканага түнөсөңүз келечек жашоону көрөсүз. Бул тууралуу видео YouTube каналына жайгаштырылган. Мейманканага кирериңиз менен бир аз жылмайган жигит сизди башын ийип тосуп алат. Өңү эмнеге гер сары деп ойлобой эле коюңуз. Себеби ал кадимкеле робот. Чачы, көздөрү, кирпиктери, колун алдына алып турушу кадимкеле тирүү кишинин өзү. Хенна Хотел кызыктай деп аталган мейманкана Япониянын түштүк батышында жайгашкан. Бөлмөгө келгендер үнү менен эле буйрук берип, жарыкты өчүрүп, терезелердин пардаларын ачып, кайра жаба алат. Маалыматта роботтор бир топ ишти аткарганы менен кызматкерлер дагы деле эмгектенип жаткандыгы айтылган. Отелдеги жаңы технологиялардан улам жетекчилик кеткен чыгымдарды Япониядагы башка мейманканаларга салыштырмалуу 2-3 эсе азайткан. Кытай өкмөтү Ош шаарынын борбордук аянтын оңдоп берет. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынын курулуш жана архитектура бөлүмүнүн башчысы Мирлан Исраилов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Ленин атындагы аянтты толук реконструкциялоого Кытай өкмөтү тарабынан 27 миллион сом кайтарымсыз жардам иретинде бөлүнгөн. Ошондой эле жардам берүүнү Кытай тарап өзү сунуш кылган. Буга чейин Бейжин Ош шаарынын мэрине жана Ош шаардык милиция башчысына бирден кызматтык жол тандабас бийлик кылганы коомдо катуу талкууланган. Мындан тышкары Кытай Ошто 1 миллиард 800 миллион сомго бааланган оорукананы да кайтарымсыз жардам деп куруп жатканы белгилүү болду. Быйыл Орозо айы 16 май күнү башталат деп алдын ала белгиленүүдө. Ал эми так дата Орозо башталарына 1-2 күн калганда айдын жаңырышына карап аныкталат. Ооз багымдат намазынан 5 мүнөт калганда бекитилиши керек. Орозо айы мусулмандар үчүн ыйык деп эсептелип, ислам дининин 5 негиздеринин бири болуп саналат. Күн чыккандан күн батканга чейин орозо кармагандар оозуна наар албай, сууда ичпейт. Орозо айында тамак аш ичүүдөн, Кудайга жакпаган иштерди жасоодон өзүн кармап, таңды күндүн чыгышына багышталган дуадан баштайт жана күндүзгү кечки намаздарын жазбай окуйт. Орозо таң заардан тартып күн батканга чейин созулат. Орозо айынын узактыгы ай календарына жараша 29 же 30 күн болот. Жалалабадта 600дөн ашык ийнелерге майрамдык маанай тартууланды. Бул саамалыкты май айынын 3-чү жекшембиси ийнелердин күнүнө карата Көкжанга коом уюштурду. Кечеде борбордон келген белгилүү эстрада ырчылары жана төкмө акындар обон созушту. Ийнелерди сыйлоо аз эми жогорку деңгээлдеги уюштуруу менен уланды. Бир катар аят хадистерде энелерди сыйлоо керектиги жар салынган. Ислам дини эне ыраазылыгы менен кубатталат деген чакырыктарда айтылып келет. Бүгүн Көкжаңгак шаарынын Бишкектеги Көкжаңгак коому 600дөн ашуун апаларды, алардын катарында баатыр энелерге майрамдык кече тартуулашты. Кубанычын жашыра албай, ак батадан башка сөз айтпаган мында чогулган энелер уюштуруучуларга ыраазылыктарын билдиришти. Кыргызстан өзүнчө эгемендүүлүккө ээ болгондон бери азыр биз эми Көкжаңгак коомундагы балдар энелерди сыйлап, энелердин майрамын өзгөчө белгилеп атышат. Союз мезгилинде ал энелердин майрамы жок болчу 8 март эле. Азыр 8 марттагы еще да энелердин майрамы деп өзгөчө белгилеп атат. Ошо Көкжаңгак коомунун балдарына рахмат чоң, бизди сыйлап ушинтип майрам уюштуруп бергендерине. Бардыгыбыз кубанычтабыз, бардыгыбыз тилегибизди айтып атабыз. Ушу балдар бактылуу болсун, өмүрлөрү узун болсун. Не кааласа ошол каалаган максаттарына жетсин. Сондай эле бардык жаштар силерге бардыгыңарга жакшылык каалайбыз. Кут болсун маанай ачкан майрамыңар, көп жакшап Көкжаңгактын энелери. Сайыз учурунда эмгектен баш көтөрбөгөн апалар азыркы жаш муундун аялзатын сыйлоодо жан үрөп жатышкандыгы алкоого алынат. Бир гана майрамдарда эмес, жөнөкөй күндөрдө да апаларды даңазалаган Көкжаңгактын мырзалары бүгүн көпчүлүктүн мактоосуна алынды. Көкжаңгак шаары бүт эле Кыргызстанга үлгү болгудай жакшы иш-чараларды өткөзүп жүрөт да. Бул жерде ошо Көкжаңгак шаарынын элинин ынтымактыгы, ошол өздөрү менен бири-бири баягы
өз жерин, өз элин, өз шаарын салым кошконго ошол кай жакта жүрбөсүн атуулдары аракет кылып, өздөрү бир ушундай мамлекеттен же өкмөттөн эчтеке күтпөй эле өздөрү ушундай иш-чараларды өткөзүп берип туруп аткандыгы бул биздин ушу Кыргызстандын ар бир эле айыл шаарларына, алардын жетекчилерине үлгү боло турган нерсе да. Айылдагы социалдык маселелердин көбүн чечишиптир да. Өкмөттү карап отурбай, мамлекетти карап отурбай эле. Анан мен ошого абдан кубандым. Кыргызда ушундай эл үчүн күйгөн, элге жүрөгүн берген атуулдар болсо, бул элдин бактысы. Көбүнөң айтам саламды, көк жаңгактан келишкен, жан дүйнөмдүн эриткен энелерим аманбы. Энелерди бир учурда күлдүрүп, заматта көз жашын агызган ырсаптар, төкмө акындардын жүрөккө жеткен сөздөрү мындагыларга бир гана майрамдык маанай тартуулабастан энелик мээрим жана ага болгон сүйүүнү күчөттү. Анткени айтылуу акын Идрис Айтыбаев бүгүнкү самалыкта жаланган апалар жөнүндө өртөктү. Бут астындан эх чиркин бейиш болгон энелер чогулуп мында келгенде, азаматтай балдарың энелердин урматтап тамак ашын бергенде, сый-урматтын баары бар төгүлүп жаткан термемде. Энелерди сыйлоо кечесине Көкжаңгак шаарынан чыккан азыркы өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мырзахметов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Көкжаңгак шаарын өнүктүрүүгө өз салымын кошуп келген Эркин Сарбашев алдыда дагы энелерди даңктап таңазалоого өзгөчө басым жасаларын белгиледи. Сиздердин мамилеңиздер менен, сиздер ата энеңиз менен мамиле кылганыңыздарды эстеп, мен сиздерди көрүп, ата энеми көргөндөй болуп турам. Бул эң чоң мен үчүн жакшы күндөрдүн бири деп эсептейм. Мен ушул күндөрдү күтөм сиздер менен жолугушканды. Бүгүнкү күндөгү өткөзүлүп жаткан ушул иш-чаранын өткөзүлүп жаткан финансовый тармагы дагы, мунун акча каражаты дагы ушул ар бир инсан, ушул Көкжаңактык жигиттер, Бишкек шаарындагы жигиттердин баардыгы чогулушуп, быйылкы жылкы иш-чара боюнча Бишкек шаары өткөзүш керек болгон. Ошолор ар бири чогулуп, башын бириктиришип, ушул чайды уюштуруп атат. Жыл сайын Кыргызстанда май айынын 3-чү жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Бул жылы майрам 20-майга туш келет. Кыргызстанда энелер күнү катары 2012 жылы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жарлыгы менен бекитилген. Көкжаңгак шаарынын тургундары бул самалыкты быйыл 2-чи ирет белгилөөдө. Дамир Кубанычбеков, Замирбек Тойчубаев, 7 канал. Сиздер кабар маалымат программасына жума күнкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Алдыда 12-майга алынган аба ырайы күтөт. Түз эфирде Шеркул Турганбаев болду. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Саламатта туруңуздар.